Сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Назарыңыздарда валюталар курсу. 7 февралда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы. Жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктары менен тааныштыра кетсем. Баткендеги коронавируска шектелген жарандар тууралуу маалымат. Аскар Акаевдин баласы каза тапты. Бир көздүү желмогуз күчүк туулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Баткен облустук ооруканасына 2 жаран коронавируска шектелип жаткырылды деген маалымат тараган. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги алар коронавирус менен оорубаганын Nazar News KG маалымат агенттигине билдирди. Маалыматка таянсак, ушул тапта өлкө аймагында коронавируска кабылгандар жок. Ал эми сөз болуп жаткан 2 киши Кытайдан Тажикстан аркылуу келишкен экен. Санитардык карантиндик пунктунун кызматкерлери Кытайдан келгендерди Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген тартиптердин негизинде медициналык мекемеге көзөмөлдөп туруу үчүн алып келишкен. Азыр алардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Мындай бейтаптарды ушундай изоляторго жаткырып, тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз. Мындайча айтканда, себеп дегенде булар Кытай Республикасына кирип чыккандыгына байланыштуу да. Негизинен азыркы күндө эртең менен температурасы жок, абалдары жакшы, бейтаптардын эч кандай коркунучу жок. Биз тараптан бүгүн экспресс лаборатория жүргүзөбүз. Экспресс лабораториядан бул вирустун тастыкталбаса, үйлөрүнө амбулатордук көзөмөлгө чыгып жөнөтөбүз. Жарандардын вирусту аныктоо үчүн анализдер алынган. Анын жыйынтыгы менен атайын комиссия аларды мындан аркы көзөмөлдөө боюнча чечим кабыл алат. Белгилей кетсек, Кытайда коронавирустан 563 адам көз жумду. Ал эми жуктуруп алгандардын саны 28018ге жетти. Сакайып кеткендер 1153. Маалымат булагы Nazar News. Кара-Балтада окуучуну тепкен мугалимге сөгүш берилди. Кече 5 февралда Кара-Балта шаарындагы номер 2 орто мектептеги дине тарбия мугалиминин сабак учурунда 2 окуучуну тепкен видеосу соц тармакка жарыяланган. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Окуяны териштирүү жана мугалимди бул аракетине баа берүү үчүн Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Арыков Кара-Балтадагы номер 2 мектепте ата-энелердин катышуусунда бүгүн чогулуш өткөргөн. Биз мектеп жетекчилиги жана ата-энелер менен жыйын өткөрүп сүйлөштүк. Мугалим өзүнүн жүрүм туруму үчүн кечирим сурады. Ата-энелер ага карата дооматтардын жоктугун билдиришти, деди Талантбек Арыков. Бирок педагогикалык этиканын нормаларын бузгандыгы үчүн мугалимге сөгүш жарыяланды. Аскар Акаевдин баласы каза болуп, Бакиев Аскар Акаевга көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Акаев Аскар Акаевичке уулу Айдардын дүйнөдө мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу Курманбек Бакиев Салиевич үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Аскар Акаевич, Майрам Дүйшөнова, сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жараткан жар болуп, жаны жаннаттан кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп жазылган кайрылууда. Белгилей кетсек, Аскар Акаевдин 44 жаштагы уулу Айдардын 5 февраль күнү жүрөгү кармап каза болгону айтылган. Айдар Акаевдин сөөгү 8 февраль күнү Москвада жерге берилет. Бул тууралуу үй бүлөнүн жакын адамдары билдирди. Айдар Акаев 3 баланын атасы болчу. Маалымат булагы Nazar News. 12 жолу соттолгон жаран дагы бир кишинин өлүмүнө себеп болду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан таанышын өлөрчө токмоктогон жаран кармалды. Маалыматка караганда, 2020 жылдын 1 февраль күнү болжол менен саат 11:00 чамасында Ош шаарында 1981 туулган Т.Ж. жана 1971 туулган А.Е. экөө спирт ичимдигин ичип отурушуп, пикир келишпестиктен улам муруша кетишкен. Натыйжада 1981 туулган Т.Ж. аттуу жаран А.Е.ни бир нече жолу бетине, баш тарабына уруп, андан соң оор жарат алган шеригин тез жардам кызматын чакырбай, күч менен үйүнөн чыгарып жиберген. Натыйжада А.Е. алган жаратынан улам Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатып, 2020 жылдын 4 февраль күнү өзүнө келбей каза болду. Бул кылмышка шектүү катары анын бөтөлкөлөш шериги Т.Ж. кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыш иш боюнча Кыргыз Республикасынын 138 беренеси менен
кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Кылмышка шектүү жара мурда 12 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Маалымат булагы Назар News. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Таиландда циклоп күчүк туулду. Таиландда бир көздүү желмогуз күчүк туулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Таиланддын Чечен-Сао провинциясындагы бир үй-бүлөдө 2 февраль күнү өзгөчө күчүк туулду. Күчүктүн ээлери аны камкордук менен тегеректеп калышты. Бул омурткалуу жаныбарлардын сейрек кездешүүчү генетикалык мутация болуп саналат. Ал Гадки Я мультфильминдеги Миньон менен окшоштугу бар болгондугу үчүн Кевин деген ат коюлду. Анын бир тууганы дени сак болуп туулган. Күчүктүн энеси Азияда жайылган филиппиндик асо породасынан. Атасы болсо белгисиз. Циклоп жаныбарлары бир күндү оор өткөрүшөт. Бирок Кевинге бир нече күн болуп калды жана анын абалы туруктуу. Учурда күчүктүн көзү көрөбү же көрбөйбү белгисиз. Күчүктөр туулган күндөн 3 жума өткөндөн кийин гана көзү көрөрү билинет. Маалымат булагы Назар News. Биздин каналга катталып, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча, үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.